Анан жазыптырсыз экс-президентке кылмыш иши козголгон деп. Кылмыш ишин кимиңиздер козгодуңуздар эле? Сиз козгодуңузбу же башка прокурор кызматкери козгодубу? РП катталганы боюнча анын экс-президенттин макым алынгандан кийин ага ген прокурор тарабынан кабарлама берүү УПКнын талабына ылайык каралган эмес. Ошондуктан жөнөкөй эле управлениянын прокурор кызматкери тарабынан кылмышка шектүү жөнүндө кабарлама берилди. Анткени жанагы биздин кошумча мыйзам бар эмеспи, конституциялык мыйзам. Ал жерге кирбей калыптыр да. УПКнын нормасында бар болуш керек. Эгерде мен ката айтпасам да, экс-президентке ким кылмыш ишин козгош керек дегенчи. Же жок бандай? УПКда жок, ошон үчүн биз жөнөкөй кызматкер тарабынан эле кабарлама берилген. Анткени экс-президент жөнүндө дагы өзүнчө мыйзам бар да. Туурабы? Анан ошого туура келеби же келбейби? Балким сунуш кылып киргизип коюш керекпи? Башка прокурор кылмыш ишин козгойбу дегендей кылыпчы. Мен өзүм оюмду айтып атам да. Анан 6 жыл мамлекетти башкарса, жакшыбы жаманбы саясатын жүргүзсө, анан кийин аны мындай катардагы эле кызматкер ага кылмыш ишин козгоп койгон туурабы дегендей ойду айтып атам да мен. Ушуну бир ойлонуп көрүшүбүз керек окшойт баарыбызда. Рахмат анда.